Өкмөт үйүнүн алдында ТЦК конушунун тургундарынын митинги өттү. Мурас Ордодогу кылмыш иши боюнча кармалган баланын апасы тергөө иштерине нааразы. Коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы Кыргызстанда 29 мартта башталат. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктарды айтмакчы программабыздан көрө аласыз. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Биз менен бирге болуңуз. Өкмөт үйүнүн алдында ТЦК конушунун тургундарынын митинги өттү. Өкмөт үйүнүн алдында Ак Ордо ТЦК жаңы конуштарынын жер тилкесин мыйзамдаштырууну талап кылган адамдар митинг өткөрүштү. Чогулган эл мындай өтүнүч менен президент Садыр Жапаровго жолугууну көздөшкөн. Алардын айтымында митингчилер жашаган бул жерлер 16 жылдан бери мыйзамдашпай келет. 2005 жылы Бишкек шаарынын Ленин акимиятынын чечими менен үй курууга уруксаат кагаздарын алганбыз. Өткөн жумада премьер Марипов социалдык тармактардагы 400дөй үй көчүрүүлөрүн айтты. Бирок ал жерде 1000ге жакын түтүн жашайт. Баарыбыздын колубузда үй курууга уруксаат берилген акимияттын мыйзамдуу кагаздары бар. Өкмөт көптөн бери жерди мыйзамдаштырып беребиз деп убада берип келет, бирок чечим жок. Ошондуктан бүгүн акыркы үмүтүбүз менен президент Садыр Жапаровго кайрылууга келдик, деди аталган конуштардын биринде жашаган Абдрахман Дүйшөналиев. Гектор! Его нет! Гектор! Идите спать! Вы пьяны! ТЦК Бишкектин түндүк батышында Сокулук районунда жайгашкан. Анын курулуш иштери 1986 жылы башталып, кийин токтоп калган. Бишкектин четинде 50 чакты жаңы конуш бар. Алардын көпчүлүгүнүн инфраструктуралык маселеси чечилген эмес. Жана курулган үйлөрдүн документтери жок. Мурас Ордодогу кылмыш иши боюнча кармалган баланын апасы тергөө ишине нааразы. Мурас Ордо конушунда өлтүрүлгөн 13 жаштагы өспүрүмдүн энеси улуу баласына кысым болгон деп эсептейт. Видео кайрылуусун Facebook колдонуучу журналист Алтынай Арстанбекова жарыялаган. Эненин айтымында трагедия болгон жерге келген ыкчам кызматкерлер өз ишин профессионалдык деңгээлде аткарган эмес. Мен ушул үйдө жашагандан кийин бирдеген кармабайсыз, анда мен да кичик атканды алып кетпейби ошону? Милиционерлер иттин жардамы менен камыштын арасынан менин улуу уулумду таптык деп калп айтып жатышат. Бул калп сурак эненин көзүнчө жүргүзүлгөн деп айтылууда. Бул дагы туура эмес. Мени эч жака чакырышкан жок, эч жака катышкан жокмун. Алар өз алдынча суракка алышып, баламды айыпташты. Мен аны мындай калтырбайм. Аны алып барып камап койгудай балам малбы? Ата-энелерден жок дегенде бирөө суракка катышыбыз керек болчу. Эч ким катышкан жок. Кичүү баламды союп кетишти. Акыйкаттык кайда? Бардык жерге арызданам деген ал. Ачыгын айтчы, коркпой, бизди кыйнадың го. Неге мындай кыласың, жаап чаштырып? Сен кимдесиң, ишенчек болосуң, ишене бересиң бардыгыга. Неге мындай кылдың? Видеону Facebook колдонуучу журналист Алтынай Арстанбекова өзүнүн жеке баракчасына бөлүшкөн. Алдагы иштин кылдат иликтөөсүн өспүрүмдүн келечегин ойлоп чечим чыгарууну талап кылган. Тергөөнүн башында эле аябай мыйзам бузуулар, одоно каталар, орой сүйлөгөндөр. Коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы Кыргызстанда 29 мартта башталат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Ушул тапта Ош шаары менен Чүй облусундагы эмдөө пункттарында вакциналар даярдалып жатат. Биринчи этапта вакцина тез жардамда кызыл зонада иштеген оорулуулар менен түздөн-түз байланышта болчу медиктерге, ошондой эле мугалимдер менен укук коргоо органдарынын кызматкерлерине сайылары айтылды. В районе эпидемия. Поголовные прививки. Бул тапта Кытайдын Sinopharm вакцинасы пайдаланылат. Вакцина төмөнкү даректерде жасалат. Бишкек шаарында алгачкы 5 пункт 4 бириктирилген үй бүлөлүк медицина борборунда жана номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда. Чүйдө Сокулук жана Ысык Ата райондорундагы үй бүлөлүк медицина борборлорунда
Ошто номер 8 жана 10 үй бүлөлүк медицина борборлорунда. Андан соң ыкчам байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен башка аймактарда эмдөө пункттары уюштурула баштайт. Бул препаратты Кытай, Бириккен Араб Эмирлиги, Түркия, Өзбекстан, Бахрейн сыяктуу 65 мамлекетте 12 миллион киши алган. Аны 2-8 градус жылуулукта 3 жылга чейин сактоого болот. Эмдөө 25-28 күндүк аралык менен 2 этапта жасалат. Вакцинаны каалоочулар гана алары айтылган. Спокойно, я еще не колю. Ах, нет еще. Скажите, а это не больно? Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекеткей Жизет. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.